Кыргызстандын Залкароğlu, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 12-декабрда туулган. Атасы Төрөкул Айтматов адегенде 1927-жылдан тартып 1932-жылга чейин Большевиктер партиясынын Жалал-Абад кантонунун биринчи катчысы, андан соң Кыргыз обкомунун катчысы болгон. Андан соң Төрөкул 1937-жылы репрессияланып, 1938-жылы жазыксыз жерден пантуркист катары азалып кеткен. Эл ичинде кадыр барктуу, көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамзаевна Айтматова теги боюнча татар. Чыңгыздын таятасы Хамза Караколдук бай жана Айдың татар соодагери болгон. Нагима жергиликтүү театрда актриса болгон, билимдүү, эл оозуна алынган акылдуу аялдардан болгон. 1946-жылы Жамбыл шаарындагы Соо ветеринардык техникумдо, 1953-жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-1958 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы, райфин бөлүмдүн агенти. 1953-1956 жылдары Кыргыз мал чарба илимий изилдөө институтунун эксперименттик фермасында зоотехник. 1958-1960 жылдары Литературный Кыргызстан журналынын редактору. 1960-1965 жылдары Правда гезитинин өз кабарчысы. 1988-1990 жылдары Иностранная литература журналынын башкы редактору, СССР президентинин кеңешчиси. 1991 жылдан элчилик кызматта болгон. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Дзюдзо» деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан альманахында орус тилинде жарыяланган.